Президент Садыр Жапаров өлкөнүн көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына карата дипломатиялык миссиялардын жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Иш чарага Кыргызстанда аккредитацияланган чет мамлекеттердин элчиликтеринин жана эл аралык уюмдардын 50ден ашуун жетекчилери катышты. Мамлекет башчысы иш чаранын катышуучуларына кайрылуусунда 1991 жылы өлкө тарыхый тандоосун жасап, ошол күндөн ушул күнгө чейинки Кыргызстандын басып өткөн жолун айтып, эгемендик жылдардагы жетишкендиктерин белгиледи. Президенттин айтымында оптималдуу өнүгүү моделин издеп, өлкө ар кандай сыноолорго кабылды, өйдө ылдый жагдайлар болду. Алардын баары республикада бир катар ички саясий кризистик окуяларга, анын ичинде трагедияларга алып келип, өлкөнүн өнүгүшүнө ар кандай деңгээлде таасирин тийгизди. Ошол оор шарттарда Кыргызстан коомдогу пикир келишпестиктерди жеңе алды, туруктуулукту, эл аралык ынтымакты, биримдикти жана толеранттуулукту камсыздоого жетишти. Ошондой эле жарандык коом активдүү, адилеттүүлүк үчүн, татыктуу жашоо укугу үчүн күрөшкөн өлкө жана эркиндикти сүйгөн эл деген имиджди сактап кала алды. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 165 мамлекет менен дипломатиялык мамилелерди түзгөн, 124 эл аралык уюмдун мүчөсү. Алар менен саясий диалогту жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн биз узак мөөнөттүү жана көп кырдуу кызматташууну жигердүү өнүктүрүүнүн үстүндөбүз.